күндөгү маданиятыбыз, агым диндер, бүгүнкү бараткан ошо техникабыз, өнүккөн кийим кечегибиз, жылтыр жылтырубуз эмне гана жок азыр. Ошонун баары эгер туура болуп аткан болсо, балдарыбыз бир багытсыз калбайт эле, эки бир тууган арыздашпайт эле, адамдын бир жан дүйнөсүндө бир тынччылык, бир улуу рахат болот эле. Өзүн тааныбастык болбойт эле, ичкилик, сойкулук, уурулук, түрмөдө мынча болобуз, бир чирибейт эле, кырсыкпайт эле. Деги эле дүйнө элинде деле. Андан ары бийигирээк караганда табият кырсыкпайт эле. Мунун баары демек ошол эски доордун бүтүп атканы. Ошондой ачык эле белгилелүү болуп саналып аткан ошол. Ошондуктан изденүү керек болуп атат. Өсүү зарыл болуп атат. Мына биз ошо улуу кыргыз деп көп айтабыз. Бул каяктан айтылган сөз? Эмнеге ошо биз канчалык менин ошо илимдештерим далаалат кылабыз, аракет кылабыз, элге, дүйнөгө жеткиргенге аракет кылабыз. Бул адамзат оң болуш керек. Адамзатта биригүү болуш керек. Ааламдашуу, дүйнөлөшүү болуш керек деп. Эмнеге улуу деп айтылат делгенде, жаныбыз ушу улуу дүйнөдөн келген. Улуу дүйнөгө кетет. Ошондуктан адам өлгөндө, азыркы тил менен айтканда, кайтыш болду деп коет. Урматтуу мусулмандар, бейиш жашоо акыреттен кийин болот дегендей, бейиш жашоо көрдө эмес, бейиш жашоо эми башталат. Ошо жан дүйнөбүздө бир бейпилдикти кылсак, ошо жаныбыз улуу дүйнөдөн келген. Ошондуктан мына улуу дүйнөдөн бир кызматка келип, анан кызмат кылдыртканы келиптир да, телону кийип. Ошондо бул дүйнөгө биз бир кызматка келет экенбиз, жок дегенде бир элди иш менен камсыз кылууга, бирөөлөргө ошо багыт берүүгө, бирөөлөрдү өстүрүүгө, жараткан жаратылышты сактоого, улоого, жараткан адамды сактоого, улоого, теңдик, калыстыкты кармап берүүгө, ушуга келген экенбиз. Демек, бул жашоого адам жөн келген эмес. Ошондо мына улуу дүйнөдөн адамдын жаны келсе бул жашоого, ошо улуулук сыпаттар кыргыз журтунда бар экен да. Мына арбайлардын сыпаты ушул улуу журтта бар экен. Мына ушу арбай адам дегенде кудайлык сыпаттар ушул кыргыз журтунда бар экен. Ошо кыргызчылык кыргызчылыктын өзүндө 60% мына ааламдык мыйзамдар болгондуктан жаңы доордо адамзатка кыргызчылык кыргыздар башчылык кылат делет. Бул эмнеге дегенде, биз улуу сыпаттан кетип калдык. Аксакалыбызда кайбир адамдарда эле калбаса, көпчүлүк аксакалдарда улуулук сыпат жок, энелерде улуулук сыпат жок, агайларда улуулук сыпат жок, эл башчыларында улуулук сыпат жок. Ошо улуулук сыпаттан кетип калдык. Ошо улуулук сыпат кеткендиктен баягы эки көз караш калдырып алып, көз караш калдырып, бир ак карага калдырып, отурумдукка кирип, ушак сүйлөп, ошондо улуу касиетибиз учуп кетти. Эми ошо улуу касиетти алып келишибиз керек болот, ошо качкан касиетибизди. Же ошо улуулук сыпаты бар адамдардын, мисалы, патасы кабыл болгон, илгери ошолордон пата алган, баланчанын батасын алдыңбы деген сөз болгон. Мисалы, Турдакын Усубалиевдин батасын алдым деген адамдарды уккам. Эч кимге бербей кетти бул адам деген мындай сөздөрдү угуп жүрөбүз эл арасында. Анысы кандай ошо улуулук сыпат болбой атат да. Ошого калыптаныш керек болуп атат. Улуулук сыпатты эмне жеп койду? Ошо байлык, бийлик, өзүмчүлдүк, жылтыр жылтырга кызыгуу эле ушул жеп койду, урматтуу улуу журтум.
ошондо азыр бийлик ээлеринде касиет барбы же карапайым элде касиет барбы? Карапайым элде азыр касиет бар. Бийлик ээлери эки эсе чарпылган, улуулук жок. Аларда отурумдук гана бар. Ошол эфирден азыр көптөр болсо дагы эм өтсүн, энергия өтсүн. Өзүңүздөрдү аябай бошотуп отурсаңыздар, мына унчукпастык бул өлбөй туруп адамдын жаны өзөк менен жер ааламды 7 жолу айланып келгенге барабар дейт. Ошондо мына 7 катар ааламды түшүнүп алган адамдар бар. 7 катар дүйнөнү, жер шарын түшүнүп алган адамдар бар. Ооруп ден соолуктун баркын билип, жокчулукту көрүп барчылыктын баркын билип, жаманды көрүп жакшылыкты, жакшы адамдын баркын, жакшылыкты баркын билген адам бар. Анан ушундай көп нерсени көрүп келген адам өлбөй туруп ушу өзөгү менен көптү башынан өткөргөн, көптү окуган дейбизби? Ошол адамда улуулуктун бир үлгүсү болот экен. Улуулук эми улуу Кудай дейбизби, улуу арбай дейбизби? Ошо улуулуктун бир керемети болот экен. Же болбосо тилсиз аял ааламга карап тизгинделип калган. Тилдүү аялда тийиштүү аң сезим болбойт деп берилет. Эми аял деселе өзүңүздөр мындай терең кабыл албаңыздар, түз кабыл албаңыздар. Эми ошо чын эле мындай улуулук сыпат болбогон адам майданы сүйлөйт да, отурумдук сүйлөйт. Ошо утурумдукка азгырылат. Ансыгандай ошол улуулукка өтүү үчүн өзүңүздөрдү бош кармаңыздар. Мындан ары эмне кылыш керек? Өткөн эфирлерде айтып өттүк, аба коюлду. Ушул улуу күчтөр, мына улуу күчтөр, ааламдык 7 катар аалам ээлери жерге түштү, аба коюлду. Ошол далилдери мына инопланетяндар мына жерге түшүп калган. Ошо 2007-жылдары берилди эле ошо сүрөттө китеп инопланетяндар жөнүндө, башка планетанын өкүлдөрү жөнүндө. Ошол признактары, мындайча айтканда, бир көрүнүш катары. Анан аны аба коюлган адам дем алат экен да, анан ошол аябай кысылат экен да, анан алар эмнени каалап атат? Ошол адамдын ички жан дүйнөсү менен турпат аң сезими биригүүнү каалап атат, өсүүнү каалап атат. Ошол кезде эмне кылыш керек эми азыр? Өзүңдү жерибе, жазалаба, кыйнаба, жөн эле улуу энергиянын ээсимин деп боштондукту пир тут деп дене башыңызды бошотуп, кыйнабаңыз өзүңүздү, жерибеңиз, жазалабаңыз. Жөн эле ошо улуу энергиянын ээсим деп. Кантип сиз улуу дүйнөдөн келгенсиз да жаныңыз. Ошо жактагы жан, ошо жактагы мына азыр кор деп адам өлүп калса ошо жакка барат го жаны. Ошо жактагы бир туугандар келди. Демек мен улуу энергиянын ээсимин деп өзүңүздү аябай бош кармап отуруңуз. Ошол кезде эмне болот? Багындыруучу энергия деп коет. Мисалы бата берсе, бирөө оңолсо жакшы го, же болбосо ошо жүрөгүн көтөрөбү, же кичинедей ишарат кылса адам айыкса жакшы го. Ансыгандай ошо багындыруучу деген энергия бар. Ал качан жайгашат? Сиз аң сезимиңизди көк мейкиндиктей күнү түнү тынч кармаганда сиздин турпатыңыздан орун алат. Адам өтө өзүн эркин сезгенде, баягы кысылып, көз карашка алдырып, кыжаалат болбой, эркин сезгенде өзөк, могу ааламдагы өзөк, мына өзөк. Ошо өзөктөн дагы өткүр адамдын энергия, адамдын турпатын багындырат жана нурга айландырат. Эми ошондо турпатка карабай каласыңар. Эки көзгө алдырып, эмоцияга алдырбай, ошондо нурга айланат. Ошентип бош отуруңуздар, ошо бир турпатыңыздар нурга айлансын. Бир багындыруучу энергия жайгашсын, качып кеткен касиеттериңиздер жайгашсын, урматтуу улуу журтум. Анан сөзүбүздү улап кете берели. Мына ошентип эмнеге улуу кыргыз делип аткан кезде, же болбосо ушул жерде улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат. Улуу кыргыз адамзатты боштондукка чыгарууга жоопкер. Улуу кыргыз улуттарды бөлбөйт. Бөлсө өзү утулат, соттолот деп берилет. Эмнеге дегенде ушу адам ата
өз улуу урпак кыргыз журтуна мындай көрүнүп, элеси көрүнүп, улуу мыйзамды берип жатпайбы, улуу ишеничти берип жатпайбы жаңы доордо. Ошондо ошо улуу күчтөрдүн сыпатына кыргыздын жан дүйнөсү төп келет. Ошо улуулук сыпат деги эле бар кыргызда. Биз ошондой кичине баягы бөлөк улутту улуу кыргыз өзүн өзү тааныбаса, өзүнүн улуулук экенин, улуу касиетин тааныбаса, улуттарды ээрчип аташса ар улуттун улагасында калат дегенде күнгө кичине түшүп калганбыз. Эми кайтчу мезгил келди, урматтуу журтум. Мына азыр көрүп атасыздар. Саясат жардам бербей атат, жердик маданият жардам бербей атат. Ошол кезде кайтчу мезгил келди. Тапкан каражатың, медицинаң, техникаң жардам бербей атат. Ооруңабы, кысылууңабы, кыйынчылыккабы, анан арга жок багынууга гана туура келди. Ошентип ааламда мыйзам эмнеге түштү десеңиздер, бир чети кырсыкканда экинчи чети адамды улуулукка өстүрүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин адам ошондой улуулукка өскөнбү? Жок, өскөн эмес. Ал муздактан бери, адамзат жаралгандан бери көп эволюцияларды басып өткөн, көп доорду, көп ар кандай агым диндерди, көп системаларды, социализмби, капитализмби, байгедейби системаларды басып өткөнү менен адамдын аң сезими ааламга жарактуу өнүккөн эмес. Ушул доордо, алтын доордо гана ушул ааламга жарактуу өнүгөт. Ошондо мына аркамда турган боштондук, мына бул жерде адам, ошо улуу күчтөр боштондукта жашайбы? Адамдын өзү кыргыз боз үйдө жашап боштондукка чыккан делип берилет. Биз боштондукта болбой атабыз да, биринчи алтын доордун закону боштондукта болбой атабыз бүгүнкү күндө. Андан кийин мына унчукпастык. Улуу күчтөр Кудай унчугабы? Жок, ишарат кылат. Высшие силы унчугабы? Жок, ишарат кылат. Диндин тили менен айтканда периштелердин үнү барбы? Жок, ишарат гана бар. Жест, мындай колу менен көрсөткөндөй, же гайы мынтип биякты көрсөткөндөй. Улуулук сыпат ошолордо бар. Мына ушул сыпаттар да кайра кыргызда бар экен да. Унчукпастык, боштондук, улуулук ушул кыргызда да кайра сыпат ошондо бар. Ошон үчүн эми эмне болот делгенде, мына кыргыз өлкөсү түптөлөт. Ушул жаңы мыйзам менен биз дагы ушул аргабыз кетип, баары бир ааламдык мыйзам жеңет деп бүгүнкү күндө арга жок ошо эл катары ушул кыргыз өлкөсү түптөлүш керек жаңыча. Анан баягы элин системаны түптөгөндөй дүйнөгө көчүрүлөт. Кыргыз улуу болуш керек. Ушул улуу идеология адамзатка тиешелүү деп баратканыбыз ошол. Мына ааламдан берилет, кыргыз өлкөсү түптөлөт, анан дүйнөгө көчүрүлөт. Баягы элин системаны түптөп, анан дүйнөгө көчүрүп алгандай. Анан ошол кезде кыргыз мамлекети, кыргызчылык менен өлкө түптөлөт, дүйнөгө көчүрүлөт. Кыргыз мамлекети бул бейиш деген азыр ушу жашоодо башталат экен да. Ошон үчүн жан дүйнөңүздөрдү бошотсоңуздар, анан бейиш болот деп атканыбыз ошол. Бейиштин босогосу бул табият менен рахаттануу. Мына эми улуу кыргыз бөлөк тилди өздөштүрө албайсыздар. Же болбосо техника ойлоп таппаздыр. Же курал жабдык, автомат ойлоп таппаздыр. Башка улут бизден мурдураак тапкандар. Анын тилин билбестир. А бирок кыргыз ааламдын сырын билип атпайбы? Улуу кыргыз мына Манас атам көкүрөгүнө салып атабы, ишарат кылып атат. Бирөө айтып атат. Бирөө жаздырып алып атат. Бирөө аткарып атат, аны айтып чыгып атат кайра. Жаттап алып, эстеп калып. Ошондо ааламдын тилин билип атпайбы улуу кыргыз? Кайып дүйнөнүн тилин билип атпайбы? Караңгы сырдын тилин билип атпайбы? Аны бөлөк улут биле албайт да мынчалык деңгээлде. Мына улуулугубуз ушунда болуп атат. Улуу адам жылдызды карап бир төлгө чыгарса, кичик бала чыгара албайт да. Ошондо улуулукка өтүүдө, ааламдык түшүнүккө өтүүдө кыргыз башчылык кылат болушу болуп атат. Табият менен суунун план программа кармаарын кыргыз билет. Отто бир жан рух бар экенин билет. Ташта бир
чарт дегенде Кудайдан бир мыйзам түшүп калганын, ал таш бир магия кармаарын, сыйкыр кармаарын берип кыргыз пайдаланып атпайбы? Баланын жүрөгүн көтөрүп, учуктап, төлгө тартып, ысытып, адамды айыктырып дегендей. Сыр кармаарын. Абада мазар ээси, арбайлар, Кудай ушу абада энергияда экенин ошол кыргыз билип атат. Анысы кандай? Ушул бейиш деген жаңы жашоодо Кудай буйруса бул улагасы табият менен рахаттануу. Бейиштин башаты, башатта адам жаратуучу болгон. Табият бейиш болгон. Ошо башаты кыргыз өлкөсүнүн түптөлүшү. Кыргыз өлкөсү азыр түптөлүш керек болуп атат. Эски система эмес, жаңыча. Мына ошо бейиштин башаты кыргыз өлкөсүнүн түптөлүшү. Бейиштин дулдулдары ким? Элчилер бизге окшогон. Элге жеткирүүчүлөр, анан журналисттер. Кайра бияка өтөлү. Мына Арыстан Алай эгер түндүк болуп бул ааламдан берилгени бир кыры. Ал ушунча нерсени сиңирди, мына журналисттерге айтып атабыз. Кабыл ала албай атат. Ушу кыргызчылыкты бир журналист түшүнбөйт деп берилет ааламдан. Бир журналист, эми кыргызчылык десе ааламдык мыйзам деп түшүнөлү, жаңы ааламдашуу системасын, ушундагы эмне айтылганын, улуу журт эмне менен өсөрүн, деги эле адамзат кайда барарын, өнүгүү жолубуз кайсы, ошону бир журналист берилбейт. Ошондо Арыстан Алай түндүк болуп калыптанса, ага журналисттер, кыргыздар, калыстар, адамдар, тарыхчылар, саясатчы, окумуштуулар. Азыр ошо шаман адамдар кабылдай өстү. Бизден илим алып, касиеттери күчтөнүп, өздөрүн өздөрү таанып, өзүн тааны деген ушу улуу дүйнөдөн жаным келиптир, бул дүйнөгө кызматка келиптир, бул дүйнө жалган деген ошо экен, жан дүйнө, улуу дүйнө деген чындык башка дүйнөдө деген ошо экен деп билип алды. Эми ошолор сүйлөйтүп атат. Азыр да пресс-конференция беребиз деп атат, ушу улуу журтту дагы улуулукка чакырабыз деп. Ошондо журналисттер түшүнүп алыш керек. Окумуштуу тарыхчылар кызматын кылыш керек. Кырсык адам кызматын, милдетин аткарбаса, Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Мына кырсык болуп атат азыр ар бир үйдө, ар бир адамда. Эми мен саясатчы болоюн, мен бир бай болоюн, мен президент болоюн. Бирок жаным бар да. Жанга ааламдан жараткандын аманат нуру, жандын чечилиши. Ар бир адам жоопкер да, бул дүйнөгө кызматка келген. Анысы кандай? Анан ошол аны аткара албасак, адамдын кырсыгы эмне экен? Адам милдет кызматын аткара албаса, Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Мына азыр улуук болуп журналисттер иштеш керек. Алар кимге иштеш керек? Карапайым элге жеткириш керек. Ошолорду өйдөлөтүш керек. Ошон үчүн биз талпынып атканыбыз ошо да. Ушул мыйзамдар айла кетсе, ошо бийлик колубузга тиеби, кандайдыр бир деңгээлде же кандайдыр бир бөлүгү, мисалга карапайым элге тез жетет эле, карапайым эл кырсыкпайт эле, улуулугун таанып, касиетин, качкан касиетин, ошо ааламдан келген улуу сыпатын өзүнө отургузуп алат эле, улуулукка калыптанып калат эле. Түшүнүк канчалык бийиктесе, турмуш туткунунан, оору суркоодон кутулат эле. Отурумдукка берилип чарпылбайт эле деген ошол оюбуз болуп атат. Айырга жок ошол президентке аттанып атканыбыздын себеби ушул болуп атат. Мына ошентип туруп анан карапайым элге, алар улуттарга, жаңы урпактарга, жаштарга, манасчыларга көз ач, улар кереги болуп берилет. Кайра бул түндүк кыргыз өлкөсү берилет. Кыргыз өлкөсү жаңыча бутуна турат, куралат мамлекет. Анан түрк тилдүү элдер бул уук, анан калган мамлекеттер. Түрк тилдүү элде да кандай болсо дагы ошо тилибиз окшош, түшүнүгүбүз окшош, көзгө көрүнбөгөн ички караңгы касиеттерибиз окшоштук бар экен да. Анан башка улуттарга берилет. Же ааламдан берилет. Кыргыз өлкө, кыргыздан адам ата кыргыз, кыргыздан адамдан, кыргыздан түрк тилдүү эл тараган, түрк тилдерден улуттар таралган. Азыр кыргызга же кыргызчылыкка, кыргызчылык деген бул мындай эскиче айтып аткан жокпуз, ааламдык. Жылдыз кыргызды жаратканды, жылдыздын сырына, кыргызчылыкка дүйнө эли биригет, же кыргызга биригип гана кутулат делип. Мына ошентип отуруп, анан ушул жерде журналисттер иштеш керек азыр.
мына могу бейиштин дулдулу баягы күлүгү. Эгер кызматын аткарбаса, журналисттерде кырсык болуп атат, үй бүлөдө жана башкада. Андан кийин бейиштин закону бул кыргыздын духу. Мына могу духу. Мына менде эмне бар эң биринчи менде дух бар. Кайтпастык бар. Чоң ишеним бар. Бирөө күлө берсин, бирөө сүйлөй берсин майданы. Мен анткени ишенимим бийик. Көргөнүм, билгеним, жазганым, келечекти көрө билгеним. Ошондуктан дух, ушул духу, кыргыздын духу, адам сыпаты, арбайы идеясы. Анан арбайлардын укугу бар, могу ааламдык күчтөрдүн. Мына менин азыр ишеничим ушунча бийик. Бул ааламдык мыйзам түштүбү, баары бир жеңет. Ошо мени дайындаган, жаздырткан, иреттеген, элге бердиртип, ошон үчүн кайтпай баратканым ушул. Анысы кандай арбайлардын укугу бар азыркы убакта. Же могу жогорку күчтөрдүн укугу бар. Ошол кыргызчылык деп койгон ааламдык илимди мыйзамдаштырууга, мындай мыйзамдаштыруу, элге алып чыгууга ачыктан. Ошон үчүн Толгон Токой батыш идеология саясатына караганда кыргыздын тоонун башында кырда отурган бир үй бүлөсүнүн ою бийик дегендей ошол кыргызчылык азыр мыйзамдашат. Булардын укугу бар, эми аткарат. Көрүнгөндөн аберин ачат, булар үчүн жарым күндө керек болсо революция кылып коет. Ар кимди кийип алып иштөөгө, арбайлардын укугу бар, ар кимди кийип алып иштөөгө. Мына сыр сыйкыр болуп кет. Саякбай атаны да бир жан кийип айттырткан. Кыргыз ааламдан келген өкүл далилдери, дастандары, байланыштары, ааламдык дастандары. Ааламдык дастан бул кайра. Бул ааламдык философия, ааламдык түшүнүккө. Мисалга Манас бабамда мынтип берилип атат. Курама жыйып журт кылдым дейт. Эми ошондо азыр кыргыз жаңы доордо адамзатты бириктирет. Курама кылат, анан аны журт кылат. Ошондуктан журт атасы деп Арсеналайга ааламдан берилген. Бул адамзаттын мындай бир духовный отец сыяктуу. Кулаалы таптап куш кылдым дейт. Жаман жакшыны духун көтөрүп отуруп, мисалы биз бириктиребиз. Азыр биз урууну коелу, ал сарбагыш бекен, ал же бир каганат бекен, же жантай бекен деп мисалга антип отурбай. Азыр антисек биз тарыхка, эскеге кетип калабыз. Тарыхка карап керек болсо ат койгонго болбойт. Ал эмне болгон? Ал бүткөн күн, бир күнбү, ал өткөн өмүр. Анысы кандай, урматтуу журтум, азыр жаңы доор башталып атат. Жаңы доордун талабы башка болуп атат. Мына эгер ушу каражат чечсе, бийлиги бар адам чечсе, таанышы бар адам чечсе, чечелди эле да, чечилбейт да эчтеке. Мындан ары адамдын акылы эч нерсени чече дагы, жетектей да, токтото да албайт. Адамдын эле акылы жок, жетекчинин, бийликтегинин акылы. Анткени ал эски түшүнүк менен иштеп атат. Бул караңгы дүйнөнүн, же улуу күчтөрдүн высшие силы, же болбосо Алланын, Кудайдын каалоосу башка. Ошондуктан ааламдык мыйзамга адамдын мыйзамы ал келбей аткан ошол. Ошондуктан мен ишенем, бул эртедир кечтир кыргыз өлкөсү түптү эле кыргыз улуулугун тааныйт, ойгонот, касиетин иштетет, качкандарын чыкырат, улуулук сыпатына откурат, анан дүйнөнү башкарат деп мен өтө ишеничтемин. Ошентип урматтуу журтум, кыргыздын ошол азыр дүйнөнү бийлечү мезгил келди. Ооба, мен бүгүнкү күндөгү дүйнө падышаларын же дүйнөлүк адамдык мыйзамдарды күнөөлөй албайм. Себеби же болбосо ошо бир күчүн кеткенин айтайын. Мына азыр кээ бир жигиттер бир убактарда 5 жыл мурунбу, 6 жыл мурунбу, 2 жыл мурунбу бирөө айтып чыккан 25% продукт арзатамдам деп, бирөөлөр айтып чыккан бир 7 тыйынга да бир нерсени түшүрүп коем деп. Ооба, кылгандыр мүмкүн, ойлоп аткандыр. Бирок аткарылбай атат да. Себеби ошол бийлигимде туруп аткарылбай атат. Ошол шарты болуп туруп аткарылбай атат.
Себеби ошо кара күчтүн баягы аябай мынтип кол менен жасап, кыйналып жасаган кара күчтүн анан каражаттын доору бүттү, урматтуу улуу журтум. Эми касиет дегенден гана доору келди. Ал сиздердин колуңуздарда, карапайым элдин колунда. Ошон үчүн ойгонуңуздар. Мына улуу мыйзамды кабылдап, ушул улуулук сыпатка отуруңуздар. Унчукпастыкка отуруңуздар. Байытып коем, анан пул берип выбор кылып коем, же жана бир деген бир мисалы майда сөздөр. Эми ошол чындап эле улуулугубузду биз сатып ийдик, ошо пулга сатып ийдик, отурумдукка сатып ийдик, бирок аягы жакшы чыкпай атат да. Аягы эч нерсени чечпей атат, урматтуу улуу журтум. Ошондуктан мына каражаттуу мамлекеттер, дүйнөнү бийлейбиз деген мамлекеттердин шайы кетип атат. Азыр буларды кыргыз журту гана сактап кала алат. Эмнеси менен? Касиети менен. Адамдын жан дүйнөсү өспөсө, жаратылышта түркүн коопсуздуктары, кыйындар болот. Тегерегибизде оорулар, сүрүүлөр кыйын болот, оор болот, көп болот. Ошондуктан жан дүйнөбүз өсүшү керек. Улуулук, ички жан дүйнөбүз улуу дүйнөдөн келген экен. Кайра улуу дүйнөгө бир калыптаныш керек. Ошол сыпатка отуруш керек, урматтуу улуу журтум. Ошон үчүн кыргыз улуу дүйнөдөн келген улуу. Рекламалык тыныгыбыз бар, бир 10 секунд андан улайлы. Мына урматтуу улуу журтум. Ушул улуу күчтөр калпайтабы? Мисалы ушу улуу күчтөр арбага ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт деп коет го кыргызда. Мына улуу күчтөр калпайтпайт да. Ошол сыпат кыргызда болгон. Ошону качырдык. Улуу кыргыз жаман сөздү оозуна албайт. Жакшы, жаман адам келсе, жаман деген адам келсе, жакшы сөздү угузуп узатып коет, антпесе куту качат. Ошо жан дүйнөсү жарды адам келди, жаман сөз айтып келди. Биз жамандашсак, жамандыгы жугуп калат. Эгер ушул сөздү айтып узатып койсок, жамандыгы өзү менен кайтат. Кутубуз учпайт. Караңызчы, ошондой улуулук сыпат бул кыргыз журтунда болгон. Башатта адам жаратуучу болгон, жаратканбыз. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, ошонтип улуу сыпатка отурушубуз керек болуп атат. Улуу кыргыз отурумдук сөз айтса, же максаты жеңил болсо, жерене жерит сөзү жел болот. Канча кыргыздын эр жигиттери чыгып отурумдук үчүн ар нерсени айтып коюп атат. Бирок сөзү жел болуп атат да, жерене жерип атат. Эми ушул улуу сыпатка өтсөк, биз ушу келечегибизди бир 1000 сомго сатабызбы? Мисалга. Же ушул кыргыздын башына күн түшкөндө, ал кезде ошол аябай кара күч менен талкалачу ошол заман болгон Манас бабабызды нур денелүү, касиеттүү кылып Кудай берип атпайбы? Ал келип эмнени иштетип атат? Чындыкты иштетип атат. Басып алган жерди алып берип атат. Кубалап жеткирип атат. Түптөп берип атат. Анысы кандайда азыр кыргыз ошо кырсыкканда Манас келди десек түшүнсөк болот. Азыр эми заман ак куланын же болбосо кылыч найзанын заманы эмес, азыр ошо касиеттин заманы болду. Ошо сиздер касиетиңиздерге отурсаңыздар, дүйнө эли сиздерге касиет алабыз деп каражат төгүп келген атат. Анткени сиздердин улуулук сыпатыңыздар бар. Дүйнө эли сиздерге каражат төгүп келген атат. Манас бабама дагы каражат төгүп турган да. Чаппа, тийбе дегендей. Сиздер азыр касиетиңиздерди калыптандырсаңыз, чындап эле табияттын кырсыгын токтотуп бер деп батыш эли кыргыз журтуна кайрылат. Кыргыз журтунан чыккан ыйыктар, шайыктар жаңы доордо
Алар табияттын сырын билет. Алар бир шарт окуйт. Адамзатыңдын жан дүйнөсү өспөй атыптыр, ошон үчүн табият талкалап атыптыр. Деп ошол жерде кыргыз тилин англис тилине которулуп бир переводу менен анан адам өсүү болуш керек. Анан табияты токтойт, тынчыйт, анан каражатын төгөт. Ошон үчүн улуу кыргыздын ырыскысы кайыптан деген ошол. Касиеттүүлөрдүн ырыскысы кайыптан. Кайыптан деген эми ушул кайып илиминен, кайып касиеттен, кайып дүйнөдөн. Мына урматтуу улуу журтум, караңыздар, мына бүгүн аныктап көрүңүздөр, аябай салыштырып көрүңүздөр. Чындап эле бүгүн мейли ушул ар кандай агым динди туура деп көрөлү. Анда адамзаттын, кыргыздын жан дүйнөсү тынчыйт эле, өз ордун табат эле. Бүгүнкү юбкабыз кыскарган, кирпигибиз узарган, колтойгон телефонду туура десек, анда ошол адамдын, ошол жарандын жан дүйнөсү бир жакшы болот эле. Майда, күлкү, шат, бир майда бир нерсе. Улуулук сыпат жок, унчукпастык жок, боштондук жок. Рамкага түшүп алган ар кандай бир майда барат, тиги бу. Демек, адамдык пендечилик закон бүттү. Сыпатка ээ болбойун сыйкыр иштебейт. Ичиңиздеги мына улуулук сыпаттар, ушул кудайлык сыпат ичиңизде болбосо, мына Кудай кечиримдүүлүгү менен касиеттүү. Сиз да кечирип салыңыз. Пенделер периштелердин деңгээлине теңелгиче Кудай кечиримдүүлүктү бир тутат. Кечирип салыңыз. Мына Кудай сыяктуу, кенедей баланы эмне урасызбы? Чоңойот, бир күнү тилде, бир күнү эркелет, чоңойот, мезгили келет. Азыр эле өспүрүм. Анысы кандай деле мына мен кечирем. Мисалга, күлөт, шылдыңдайт, мынтет, неме күлөт? Күлчү эмне болду? Ичине бир чоң жан кирип кеткен. Чоң жан кирди ааламдан. Ошо күлкүсүн келтирип атат. Бул ал сыйкыр сөз, зимани будет деген сөз, мисалга. Түшүнөм, баягы ичиндеги жанын ордун таппай атат бул деп. Бир ордун тапса болот эле деп. Же аркабыздан бир кеп айтат. Бирөөгө кеп айтаардан мурун ошонун деңгээлине жетиш керек. Сыпатына, билген билимине, жүрүм турумуна, ой кыялына, жан дүйнөсүнүн байлыгына, жан дүйнөсүнүн бийлигине жетип анан сын койсо туура болот. Бирөөнү мазактоо бул өзүңдүн жетишпестигиңдин 70%ке жеткендиги. Карачы, кандай адам бир мазак сөз сүйлөйт? Жан дүйнөсүнүн жардылыгы 70%ке жеткен адам ошо бирөөнү мазактайт. Ар жагын кара сен. Мактоо менен мазактоонун да айырмасы көп. Экөө эки башка. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, биздин астыбызда аябай чоң жоопкерчилик турат. Мына ушул улуу илим менен улуулук сыпатка калыптандып атат. Кандай адам касиеттүү? Ар адамдын тилин тапкан адам касиеттүү. Ансагандай биз ар улуттун тилин билишибиз керек. Жан дүйнөсүн эмнеден кырсыгып атат, айтпай, көрбөй туруп, баягы көсөм дегендей. Тилин таап биз ошону улуулукка өткөрүшүбүз керек болуп атат. Анын үчүн өзүбүз улуу сыпатка отурушубуз керек. Улуулукту кабыл алышыбыз керек, башка багытыбыз жок. Мен ишенем, бул ааламдык мыйзам жакында өз ордун табат. Мен ишенем, улуу жорт өзүнүн, улуу кыргыз өзүнүн ордун табат. Тактысын отурат. Касиетин кабылдайт. Дүйнөгө багыт көрсөтөт. Дүйнө элине ушу ааламдашууда башчы болот.
Башчы десем башына отурбастыр, бир кеңеш берер, кебин айтар, сыпатын көрсөтөр. Бул жакындап калды. Сыноодон өткөндөн кийин анан сыйкыр иштейт. Кыргыз эли дүйнө сыноодон өтүп бүттү экен деп эсептеп атам. Ошентип жаратып атам. Дагы сынбаса экен, дагы кырсыктабаса экен деп, урматтуу улуу журтум. Ошондуктан ошо улуулук сыпатыңыздарга отуруңуздар. Энелер, силер дүйнөгө жол башчысыңар. Сиздер дүйнө элинин түзүүчүсүсүңөр. Эненин тилеги өтө тез орундалат. Себеби ааламда өзөк болоор орду бар. Энеде сыйкыр аябай катуу иштейт. Себеби Кудай аялды алсыз жаратып, бирок өзүнөн кийинки көп чечүүчү сыйкыр кереметти ошо энелерге берип койгон. Энелер жаратыңыздар, отуруп алып жаратыңыздар. Мына кеп кылалы. Мен киммин, жашоого жаралуу максатым ким деп сураңызчы өзүңүздөн. Жөн эле ушинтип майдаланып жүрүп өлүп кетемби деп. Сиз кимсиз? Урматтуу улуу журтум, сиз улуусуз. Эмнеге? Анткени жаныңыз бийикте, тиги бийик дүйнөдөн келген. Башка улуттан, аякта дагы Адам ата, Манас ата деген бийик дүйнөлөрдө отурат. Ошон үчүн сиз улуусуз. Сиз кимсиз? Сиз эки дүйнөнүн ээсисиз. Жаныңыз улуу дүйнөдөн келсе, кайра кетсе ошо улуу дүйнөгө барса, бул дүйнөгө сиз кызматка келгенсиз. Мына жашоого жаралуу максатыңыз. Сиз кимсиз? Сиз жашоонун боёгусуз. Боёңуз өз жашооңузду. Боёңуз табият сен бейишсиң деп, мен жомокмун деп, мен жарата алам деп. Сиз кимсиз? Сиз жашоонун жомогусуз. Жомоктоштуруңуз. Жашоо өзү жомоктон турат. Жомоктоштурса ошо тез аткарылат. Сиз кимсиз? Сиз жашоонун сотусуз. Соттоңуз. Калпычыны, жалганчыны, алдамчыны, отурумдук үчүн иш жүргөндү соттоңуз оюңуз менен. Милдеттүүсүз сиз оюңуз менен соттогонго. Сиз кимсиз? Сиз бир байкуш эмессиз. Сиздин сыпатыңыз жаратуучу периште. Улукман периштесиз. Мына ушул жаратуучу сөздөрдү айтып атам. Айтыңыздар ушу менин денемде бардык коопсуз сактоочу кудурет нур бар деп. Кайра-кайра айтсаңыз, сиздин денеңизде ошол нур пайда болот. Андан сизде кырсык болбойт. Кана кеттик чогуу айталы. Менин денемде бардык коопсуз сактоочу кудурет нур бар. Адамдын оозунда, Алланын кулагында дегенде, аны айтканда ой болот дагы ошол келет. Анан сизде ошол аура пайда болот. Сиздин азыр аураңыз болбосо, балаңыз, бажаңыз, жакыныңыз, кошунаңыз сизде басынтат, кырсык болот. Аурадан көрүнүп туруш керек. Ошо ичте өскөндө ошол аураң сактап турат сени, көзгө көрүнбөгөн бир аураң. Сенин аураң болгондо кээ бир адам ордунан тура калат. Же сенин сөзүңдү сүйлөйт өзүнөн өзү эле ичиңдеги бир ойду. Ошентип урматтуу улуу журтум, сиздер аябай күчтүүсүздөр. Сиздер аябай касиеттүүсүздөр. Сиздердин сыйкыр аураңыздардан кийин касиетиңиздер ойгонгондо ушул от, суу, таш, аба бир программа алып турат кадимкидей, амал алып турат. Сиздер ушу жаратуучулугуңуздарды жоготуп ийдиңиздер. Кулбуз дей берип ушу кул курсак үчүн эле бир жашап калдыңыздар. Сиздер кул эмессиздер. Сиздер адамсыздар. Сиздер ушу Адам атанын ыйык улуу баласыздар. Сиздер улуусуздар. Сиздер жаратуучусуздар.
Сиздер калыссыздар. Калыс адамды касиетчилоолойт. Базарда тараза, калыстык бузулса, тараза тынчтык кетет го. Анысы кандай, сиз үйүңүздө эгер калыстыкты жоготуп койсоңуз, үйүңүздө тынчтык кетет. Балдарыңыз же келиндериңиз же жакыныңыз ишенбей калышы мүмкүн. Баягы эле сүйлөйт, бул тартып коет, калыстык жок деп. А калыстык бузулган жерде Кудайдын шарты да бузулат. Оорунун ордуна, ооматтын ордуна оору берип коет. Ошон үчүн сиздер калыссыздар, калыссыздыгыңыздарды кабыл алыңыздар. Жаның ааламга барат. Ошондо жаныбыз ааламга барганда, бул ата бабанын арбайлары ааламда болсо, эмне деп жооп беребиз? Бир жанымды бага албай, элдин ырыскысын жедим деппи? Бир жанымды бага албай, ушу бабалардан калган боштондукту бирөөлөргө саттым деппи? Бир жанымды бага албай, ошол келечегибизди саттым деппи? Бир жанымды бага албай, бир тууганымды алдадым деппи? Ошол бир улуулугубузду саттым деппи? Отурумдук бир пулга, отурумдук бир оокатка. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, улуу кыргыз деген бул адам көтөрө алгыс касиет. Улуу болуш өзү өтө татаал, кыргыз болуу өзү кыйын иш деп берилет. Кыргыз болуу өзү караңгы бир сыр. Кыргыз бул улут эмес, бул из, бул уютку. Кыргыздын караңыз, ушу түш менен, түш аян менен ушу көзгө көрүнбөгөн караңгы сырлардын тилин, ишаратын түшүнүп алганын, төлгө белги менен, ай бул жөн эмес деп, ак жолтой келин, ак жолтой адам деп, кара жолтой киши деп, ушул жолун таап алганы. Сагызган шакылдаса, салмагыңдай буудай берем, жакшы кабарыңды кабыл алдым деп, жакшыга буруп койгону. Жаратып алып атпайбы? Түшүмдө мен бычак таап алдым. Келиним эркек төрөйт окшойт деп ойлонуп жүрүп эле жаратып алып атат. Ошол төрөп атат. Караңыз, мына жаратуучулугун кыргыздын. Жаман жакты, жаман сөздү жоюп салганы, жаман ойду жоюп салганы, отурумдук ишке турбаганы, сөзгө маани бергени, сөздү көтөргөнү. Караңыз, урматтуу улуу журтум. Бизди эмне карытты? Бул дүйнө кимден калбаган? Өтө берет да, бул айланпа жашоодо өзү. Мына күн айланып атат го, күнүгө. Ай айланып атат, жылдыз айланып атат, суу айланып атпайбы өзү? Анысы кандай жашоо өзү эле айланууда. А бул жерде биз бир кызматыбызды кылып кетели, ушу алтын доордо адамзатты боштондукка чыгарып кетели, куткарып кетели могу көрпендечиликтен. А куткарыш үчүн өзүбүз бир башчылык орунга отуруп алалы, касиетибизди тутунуп алалы, карманып алалы, таап алалы, ошол сыпатка отуруп алалы. Ал эскичиликтен чыгып жаңычылыкка отурушка да убакыт керек. Окуу менен аткаруу асман менен жердей. Угуп коюу жакшы, окуп коюу жакшы, аткаруу асмандай бийик, татаал, эскичиликтен кетиш. Ошон үчүн билим берүү министрине ошо жакыны бардыр билим берүүгө бир күндө өзгөртүү киргизсе болот. Медицина бөлүмүнө бир күндө өзгөртүү киргизсе болот. Улуу жол менен өнүгүүгө бир күндө өзгөртүү киргизсе болот. Саясатка бир күндө өзгөртүү киргизсе болот. Анан адамдын маданияты көтөрүлгөндө ошого жараша саясат болот да. Саясат бул алмашып атпайбы, атпат эле. Мына 70 жылдык системабыз кайда калды? Алмаша берет, бул адам өскөнгө жараша саясат боло берет.
Адамдын өстүрсө, ошондо коррупция токтойт эле. Адамдын жан дүйнөсүн өстүрсө, бөлүнүү, урушуу токтойт эле. Азыр улуулугубузду таанууда болуп атат. Улуулук ар кимдин, сенин чөйрөңдөгү жаман жакшынын баары эле өзүңдүн психологияңдын жыйынтыгы. Ошо психология ой шумдук, ой өтө тез аткарылат. Ой чексиз. Азыр ойлонсоң мына бирөөнү жакшы көрүп калсаң бир сыйкыр го. Ойлойсуң, элестетесиң. Анысы кандай мына ошо сыйкырды иштет. Ой чексиз. Иш чексиз. Мына Кудай ою менен Манас бабам же Жайсаң атам ою менен байланыш берип атат да, колу менен берген жок. Ал чексиз экен да. Кудай өзү чексиз. Аалам өзү чексиз. Биз өзүбүз эле бир рамкага кирип алганбыз да. Бөлүнүп алганбыз. Андан диндин түрү көп. Башың катат, кайсынын айырмасы, кайсы чындык экенин билбейм. Саясатың, тарыхчың мындан көп. Философ атап алган, өздөрүнө бир грамота өрүп алган, мындай уюмдашып, куюндашып алгандар, бирин колдоп, бирин түшүргөндөр өтө көп. Бирок акырында чындык жок. Мына ошентип, урматтуу улуу журтум, ааламга эч кимдин алы келбейт. Ааламдык мыйзам түштү. Улуулукка гана өт деп. Ушуга көтөрүлө албай атабыз, өсө албай атабыз, өйдөлөй албай атабыз. Бирок өйдөлөбөгөн менен өзүбүздү жеп коюп атабыз. Өйдөлөй албай бала чакабызды таңгырсыктап атабыз. Турмушубуздан, ден соолугубуздан бул өзүбүзгө эле келип атат. Ошондой эми ушул канчадыр бир адамда ылгоо, өлүм житим болот делип берилген го ааламдан. Демек ушу өсө албай атып өлүп кетет окшойт деп уйгулап. Кыргыз журтунун башына келбеш керек эле бул, анткени Кыргыздын бул мыйзам Кыргызга тез калыптаныш керек эле. Кыргыз өлкөсү кыргызча ушул жаңы идеология, жаңы түшүнүк менен калыптаныш керек эле. Мезгили келдиби? Же дагы бир көрө элек күндөрүбүз барбы? Көзүбүз ачыла элек күн барбы? Ар адамдын азыр тагдыры өз колунда. Өзүбүз аракет кылсак, же өзүң азыр аракет кылсаң, ошо оору сыркоодон, турмуш туткунунан кутуласың. Мына урматтуу улуу журтум, ошентип бир өзгөрүүчү мезгил келди. Өзүбүздү таанычу, деги эле адам өзүн таанычу мезгил келди. Мен киммин? Мен улуумун деп. Ошон үчүн улуу кыргыз деген ошол. Мен эки дүйнөнүн ээсимин, мен бияка кызматка келдим. Баягы эр жигит эл четинде, жоо бетинде деп. Бүгүн эми ачык кылыч көтөргөн киши болбосо дагы ошондой кырсык келип атат да. Ошондой саясатын таңуулап атат, ошондой өздөрүнүн маданиятын таңуулап атат. Ар кандай агым динин таңуулап атат. Процент кредитин өздөрү кысылып өлүп баратса да ошону таңуулап баратат, кырылып атса дагы. Эми ошол башыбызды көтөрүп, улуу мыйзамды касиети кабылып, тетирисинче ошолорго багыт бергени, ошо касиетибиз менен оңдогончу мезгилибиз келди. Мына Кыргыздын касиетине кантип ишенбейбиз? Жолдон чыккан баласынбы, кызынбы отургузуп, уяткарып, касиеттүү адамдар. Анан пата берсе ошол пендедей адамы периште болуп атпайбы? Бул касиети ме эмне? Сокур калысың барбы деп коет го Кыргызда. Жүрчү сокур калыс болсо да баралы дейт го. Ошо калыстарга келип, улуу адамдарга келип ошол жерде жөн эле чечип алар. Ортого коюп, кеңешип, эч жактын айразы кылбай, тияктуу угуп, буяктуу угуп, ошону аткарганыбыз гана, ошо элге жүктөгөнүбүз гана, ошол сыпат гана, урматтуу улуу журтум. Ошентип бир утурумдуктан чыгалы. Чыкпасак бул алтын доор баары бир курулат. Мүмкүн кечигиши гана мүмкүн да. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы Арстан абай? Угуп атабыз сизди. Мен мындай бир жаманыраак түш көрдүм да. Тоого чыгсам, тоо аябай мындай опуртмалуу, топурактуу тоо экен да. Анан чыгып баратсам, тоонун башында бир бала отуруптур да. Анан так жардам бербейт да. Анан мен түшүп кеттим.
Анан ылдый жактан түшүп ылдый жактан башка жолдон кирсем аяк жол жабык экен. Ушу менен ойгонуп кеттим. Бул түшүңүз экен, түшүңүздүн башы бияка мага угулбай калды. Анан бир телефон номерим калтырайын, ошондон бир кененирээк жооруп берейин. Ооба, урматтуу улуу журтум, түштү мурункудай эле бир сууга айтып койгонго болбойт. Түш бул периштелердин тарбия сабагы, ишараты. Түш талабын так аткарыш керек. Эгер ушу жаңы доордо дагы түш жоорулар баары өзгөргөн. Эгер түш бузулса, изилдениш керек. Тыянак чыгарыш керек. Колуңан болсо, колуңда болсо бир кан чыгарып, бир андай чоң түш бузулса. Колуңда болбосо бир 7 токош нан чыгарып, тобогону жаныш керек. Анткени ишаратталар көрүп турат, түшүнүп турат дегендей. Талабын так аткарыш керек. Ушинтип урматтуу улуу журтум, ааламдан өтө мыйзам түштү. Эмки ушу берүүбүздө адам эмнеге ооруп атат, кайсы анатомиясы, мисалы мынабу жашоонун улуу деп бир аябай эл үчүнбү, журт үчүнбү кызматыңды кылбасаң бутуң ооруйт деп берилет да. Анысы кандай ошол кайсы организм эмне кылбаган үчүн ооруп атат, ошону эмкиде анатомия илимин аябай талкууласак болот. Анатомия ушу астрологиянын ордун аткарып калат деп берилет. Анткени адам ушул улуулукка өткөн кезде мындай турпаты дагы, түзүлүшү да кубулат. Баягы кыз деле турмушка чыкканда кубулат го, келин болот, бир үйгө ээ болот дегендей. Ушу доордо ушу адамдын анатомиясын өзү кубулта албай, нурданта албай, анан ошондон оору болуп атат. Бул ошо окумуштууларга берилиш керек. Бул медицинада талкуулаш керек. Эски бир капельницасы же операциясы лечение кыла албайт. Аркы ичинен бир нерсе өзгөрүп чыкмайынча, ичинен бир ойгонуп чыкпайынча адам, духун көтөрүп бир анча-мынча ооруну өзү жеңмейинче, ошондуктан бул мамлекеттик деңгээлде кетиш керек. Ушу медицина бөлүмү, билим берүү бөлүмү дагы. Мисалы 13 жаштан 20 жашка чейинки балдарды, 16 жашка чейинки балдарды, мектепти бүтүп, институттагы балдарды, кыздарды ушу улуу рахатка өткөрүп үйрөтүш керек дейт. Улуу рахат деген ушу дене башын бошотуп, ушудай энергияны чакырып, ошенткен кезде денеси нурданат, кубулат. Ошол бала, ошол кыз утурумдуктан чыгып кетет. Переходный возраст убактан кенен мындай жөн өтүп кетет. Анан ушу улуулукка өткөн кезде эмоциясы өчөт, энергия пайда болот. Бул мектепте бул колдонулуш керек, үйрөтүлүш керек, көрсөтүш керек. Ошентип билим берүүдө да чоң өзгөрүү болуш керек. Маданият бөлүмүндө дагы, маданият бөлүмү эми ыр күй аны тамада өзү деле таап алып атат изденип, ырчы чоорчу кыякчы деле өзү изденип атат. Бул улуулук менен өнүгүү, же болбосо улуу маданият менен өнүгүү деген маданият болуш керек. Мисалга мына улуу маданият, ушу унчукпастыкка өтүү, боштондукка чыгуу, түбөлүктүүлүк жөнүндө түшүнүү, ушул маданият министринде катуу иштелиш керек. Жерлерде баягы Ленин деле бир системаны өзгөрткөндө вечерний школ деп кечинде окутканго, тамга тааныганга милдеттүүсүң, керек сага деп жазганга деп. Анысы кандай бул чоң өзгөрүү болгондон кийин ушул окуулар жаш карысына карабай баары бир ушул айтылыш керек, делиш керек, иштелет. Бул болчу нерсе. Ошентип, урматтуу улуу журтум, азыркы биздин бараткан багытыбыз жаңы доорго эч кандай окшобойт. Эч кандай бир жере төп келбейт. Керек болсо түшүң дагы, керек болсо басып өткөн тарыхың дагы, керек болсо макалдар дагы кээ бири жокко чыгат. Мисалы мына мындай макал бар эскиче. Ой жеткен менен бой жетпейт, анан аткарылбай атат дейт го. Азыр тоз ошо боюң жетпеген жерге оюң жетип калат, анткени адамдын жаратуучулугу иштеп калат. Көрдүңүзбү, кээ бир макал дагы жаңы доордо жардам бербей калат.
элге башчы болуш эмес, багыт көрсөтүүчү адам болуш керек. Демек, президенттин дагы орду өзгөрүп кетет. Бүгүнкү күндө ошо бир криминалдардын эле формасын урдап алып, ошо менен камап, тартып алып, коркутуп, жумуштан бошотом деп, ушинтип башкарып келген болсо жок, жаңы доордо тетирсинче жаратып, духун көтөрүп, сен улуусуң, сен кыйынсың, сенин колуңан келет, бул эл биздики, журт биздики, биз адамзат үчүн жаралганбыз деп духун көтөрүп туруп анан багындырат. Урматтуу улуу журтум, улуу сыпатка жеткен кыргыз ааламды сыйкырлап башкарат, табиятка сыйынып, сырдашып туруп жетектейт, адамзатты арулантып бириктирет. Ошо улуу касиетиңиздер иштеп, табиятты жетектеп, ааламды башкарып, адамзаттарды бириктирип алыңыздар. Түш жоорлар боюнча үлгүрө албай да калдык. Ушу теманы бузбайын деп балдарда телефонду албай атат окшойт. 706 988 188 ошо WhatsAppка чалсаңыздар жооп берейин. Анан YouTube'дан көрсөңүздөр болот. Анан ошо Лебединовкада мен бошой калсам, болбосо менден окуган балдар сабак өтүп атат. 2-чи, 4-чү, 6-чы базар күндөрү эртең менен саат 10-до. Эмки жуманын 1-иши күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар. Бир түндө бир өмүрлөрүңүз өлүп, эски түшүнүңүздөр өлүп, ичиңиздеги муздар, кыштар, эски түшүнүктөр, иштеги тозокторуңуздар кетсин. Эртеси күнү жан дүйнөңүздөрдө бейиш, жан дүйнөңүздөрдө жаз болсун. Бирөөнү да кечире билиңиз, өзүңүздү да жаңыдан билиңиз, бирөөнү да жаңыдан билип, ушу жаңы жакшы жашооңуздарды жашап, жаңы доорду жакшы тозуп алыңыздар.